Экинчи борбор каланы Масалиев жана Навайы көчөлөрүнүн кесилишине асман тирей өсүштөгү көп кабаттуу үйдүн курулушу күтүлүп жаткан. 1958-1961 жылдарга таандык эски үйлөрдүн ээлери заманбап типтеги көп кабаттуу үйдү көксөп, шаардын бийлигине барган. Ошентип мэриянын макулдугуна жетишилгени менен инвестор табуу милдеттемеси жашоочулардын өзүнө жүктөлгөн. Анын негизинде Шарапат Мажитова деген ишкерге ишеним көрсөтүлүп, келишим түзүүгө жетишилген. Биз элдер макул болуп, ушул биздин шартыбызга туура келбейт. Биздин ажатканабыз эшикте, суубуз эшикте. Элдин бардыгы эшикке чыгып, биз дагы ушу азыркы заманбап жаңы үйлөргө жашагыбыз келген үчүн берип атабыз да. Ал бир 4 коммерческийбиз бар, ошолор отказ кылып атат да. Алар деле элдин убалын ойлош керек да. Алар өздөрүнүн кызыкчылыгын, ошол күнүмдүк алган арендасын, ай сайын алган арендасын эми эжеден талап кылып атышат. Алар ушуну 2 жылдыгын период бересиң деп. Ал бирок бул турмушка эч мындай сыйбай турган нерсе. Бүгүнкү күнгө келип ал келишимге макул болбогон тараптар чыкты. Мында аталган эки үйдүн жалпы 51 жашоочусу бар болсо, анын 48-и келишимге макул, калган 7-өсү каршы болушууда. Каршы болгон тарап ишкер айымга мыйзамсыз иш алып барып, техникалык талаптар сакталбай жатат деген кине коюуда. Эскерте кетсек, көп кабаттуу үйдүн курулуш ишин модерн стиль жоопкерчилиги чектелген коому жүргүзүүгө белсенген. Почему? Потому что биринчиден бул улар до разрешения согласования алыш керек да, именно жашаган жителдерденчи ошо болгон эмес. Экинчиден булар архитектурадан алыш керек эле, мэриядан согласованный бир проектти кылдырыш керек эле. Үчүнчүсүнөн, например, бизден согласование алгандан кийин госрегистрден өтүш керек. Ошо, например, Шарапат Мажитовнадан ошо мыналар действиялар ошо боло эмес. Курулуш ишин колго алган коом буга чейин Ош Таажысы аталышындагы көп кабаттуу үйдү курууга жетишкен. Бул үйдүн айланасында да бир топ чыр-чатактар орун алган болчу. Учурда жашоочулардын көпчүлүгү убактылуу батирлерде баш калкалоодо. Тараптардын бир малага келе албай жатышы болсо, иштин кечеңдешин шарттап келет. Эми ал 48 адамды түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Баары эле ой жаңы үйдө жашайт экенбиз, дагы 15 квадратный метр бизге кошуп берет экен деп ура болуп атышат. А бирок заселенияга келгенде проблемалар башталат. Ошондо проблемалар. Азыр баары эле айтып атат, силер ошол интербилимди ушуп атышат да, силер модерн стилге ишенич көрсөтүп бербейсиңерби деп. А биз ишенич көрсөтүп бербейбиз. Эмне дегенде такмаңдагы туштагы үй дагы нарушение менен түшкөн. Кызыл сызыкты нарушение менен курган. А эмнеге ишенич көрсөтүшүбүз керек? Эски типте курулган турак жай учурдагы шаардын башкы планы менен шайкеш келбейт. Башкача айтканда, кызыл сызыктан өтүп кеткен. Агалайык аны жөнгө салуу талабы көрсөтүлгөнүнө карабай, аны териштирүүнү Ош шаардык архитектурасы колго ала элек. Ошол эле учурда бул курулуш ишине уруксат бере электигин бет кармашууда. Ош регионалдык шаар курулушу жана архитектура боюнча башкы башкармалыгы ал жерге азыр көп кабаттуу үй куруу боюнча толук макулдук бере элек. Анткени ал жердин ошол генералдык планда өзү көп кабаттуу үй куруу маселеси ал жерге каралган. Көп кабаттуу үй курса ал жерге болот. Бирок азыркы учурда ошол куруучу компания ошол кандай долбоорун алып келе элек, ошол долбоорун карап туруп анан архитектура бир чечим чыгарып берет. Азырынча ал жерге эч кандай чечим чыга элек. Кала бийлиги Ош шаарында асман тиреген үйлөрдүн курулушун каалап жатат. Анткени шаар тургундарын турак жай менен камсыздоо башкы көйгөй бойдон калууда. Деген менен жогорудагы жашоочулар жана инвестор ортосундагы келишимге кийлигише албайт. Ага мыйзамдык мүмкүнчүлүк берилген эмес. Мыйзамсыз салынган боюнча деген, мыйзамсыз салынган боюнча бул эми мэрия чечпейт, буну маселени сот чечип атат. Азыр сот экотең инспекция деген служба бар. Будан тышкары архитектура ушулар менен бул сот процесс жүрүп атат. Маалыматка ылайык, курулуш компаниясы менен жашоочулар ортосундагы келишим мамлекеттик каттоо кызматында катталууга тийиш. Бирок ал келишим азырынча аталган ишканада жок экендиги айтылууда. Эгерде жогорудагы талаптар сакталбаса, 3 жылдан соң турак үйүнөн толук кол жууп калуу коркунучу бар. Учурда жашоочулардын 70%-ын колдоосун таап, калганын көндүрө албай жаткан модерн стиль жоопкерчилиги чектелген коому бизге расмий маалымат берген жок. Мерим Абдилажанова, Алишер Нышанов, Нур Ньюс.